Ортодо билесиздер, азыр көбүнчө колонкалар, колонка тууралуу көбүнчө суроолор берилет. Бул колонканы билесиздер, колонка кандай болот? Биз дагы эле башынан түшүндүрүп кетели. Колонкада аркадагы суроодо эки колонка берилет. Ушул колонкаларды салыштыргыла деп суроо келиши мүмкүн. Башта айтат, мисалы Асы А, Б, В, Г жооптор болот, 4 жооп. Эгерде Асын айтат, суроонун башында жазып кетет. Асы А колонкасы Б колонкасынан чоң болсо, А жообу туура деп айтылат. Эгерде А колонкасы Б колонкасынан кичине деген болсо, анда Б жообу. Эгерде эки колонка тең бири-бирине барабар болгон болсо, анда В жообу туура деп айтылышы мүмкүн. Г жообу дагы булардын эч бири болбогон болсо, Г жообу болот. А колонкасы Б'дан чоң эмес же Б салыштырганга болбогон болсо, анда Г жообун белгилейсиздер. Биз арткы суроолор менен иштеп кете берели. Бул жерде көргөнүңүздөрдөй А колонка, Б колонка деп эки колонка берилген. Буларды салыштыргыла деп атат. Биринчи колонканы карасак, 1 минус 0,93 бөлүнгөн 0,93 минус 1 деп турат. Ушул бөлчөктү 1 менен салыштыргыла деп атат да. Биз үстүңкү бөлчөктү карасак, үстүңкү бөлчөк эмне болот? 1ден 0,93-тү кемитсек, бул жер канча болот? Ошондо 0,07 болот, 1ден алган болсок. Ылдыйкысында бөлчөктүн ылдыйкы бөлүмүнө карасак, 0,93-тү 1ден кемитсек эмне болот бул жагы? Минус 0,07 болот. Ошондо экөөнү бири-бирине бөлгөндө канча болот? 0,07-ни минус 0,07-ге бөлсөк, барабар эмне болот? Минус 1 болот. Демекки, минус 1 менен 1ди салыштырат экенбиз. Мына колонканын ичине бөлчөктү иштегенибизде. Бул жерде эмне болот? 1 минус 1ден чоң болот. Чоң болгондуктан бизде эмне экен? Б колонкасы Ага караганда чоң экен. Ошондо бизде жооптордо ылдыйда жооптор болот, А, Б, В, Г жооптор болот. Биз карасак эмне болот экен? Б жообу туура болгон болот экен. А колонкасы Б'дан чоң. Кийинки суроону иштеп кете берели. Экинчи суроодо 89/91. Экинчи суроодо 89/91, 91/89. Бул суроолордо достор, оңой жолуну билип алсаңыздар болот. Бөлчөктөрдө ар дайым, мисалы мен муну жөнөкөй бөлчөктүн бир мисал берип көрөйүн. 7/8, бул жагы ошондо 8/7. Мисалы бул бөлчөктөрдү салыштырып атканда же алымдарына карап туруп, же бөлүмдөрүнө карап туруп эле салыштырып койсоңуздар болот. Биз алымдарына карап туруп эле салыштырып коелу көбүнчө. Эгерде алымдарынын кайсынысы чоң болгон болсо, ошол ар дайым эле чоң болот. Бул жерде 7 менен 8-дин алымдарын карайлы. 8ден 7, 7ден 8. Алымдардын кайсынысы чоң? 8 чоң болгондуктан эмне? 7ден 8, 8ден 7ден чоң экен. Бул жерде дагы карайлы. Алымдары 89/91. Значит, алымы 91 чоң болгондуктан Б колонкасы А колонкасынан чоң болот. А Б'дан чоң экен. Эгерде алдына минус келген болсо кандай болот? Эгерде алдына минус келген болсо, анда алымдарына карайбыз бул жерде де, бирок алымдарына караганда минус не болот? Чоң болот. Мисалы, минус 1 менен минус 2-ни салыштырып атканда эмне болот? Ар дайым минус 1, минус 2 караганда чоң болот. Ошондуктан бул жерде алымдары эмне болуп турат? 9 чоң экен. Бирок минус болгондуктан 9дан 8, 8ден 9дан эмне болот? Чоң болот. Бул жерде минус 1ге караганда минус 2 болуп атат, чоң болуп атат. Эгерде эки жак тең минус болгон болсо, анда алымдардын кайсынысы кичине болсо, ошол чоң болгон болот. А Б'дан экен чоң экен. 4-сүроодо
4 көйtü tamır içinde 3. И 4 bölünген tamır içinde 3 деп турат. Достор, мен мону жөнөкөйлөтүп монтуп жазып алайын. 4 көйtü tamır içinde 3. Bunu 4 bölü tamır içinde 3. Суроону карап турсаңыздар, көбөйтүү эмне болот? Ар дайым көбөйөт. Bir санды мисалы бул жерден 4, бул жерден 4. Бөлүү эмне болуп атат? Ар дайым азайып атат. Бөлүү. Мисалы 4 көбөйтүү 2 деген болсок, 4 бөлü 2. Бул жер эмне болот? 8 болуп атса, бул жак 2 болуп атат. Демек ки бул жер тамыр içinde бирге жакын сан чыгат да, тамыр içinde 3 же. Көбөйтүү болгон үчүн ар дайым эле көбөйүп атат. Бөлүү болгон үчүн эмне? Бул ар дайым эле азайып атат дегенди билдирет. Көбөйтүү болгон үчүн эмне болот? Бул жерде А колонкасы Б колонкасынан чоң болот. Улантайлы кийинки мисалда бул жерде салыштырып атканда, эки колонканы салыштырып атканда муну ол эрежеге карап туруп салыштырышыбыз керек экен. X эмне экен? 0дөн кичине сандар экен. Демек ки X минус сандар. Минус 1, минус 2, минус 3 деп минуска, чексиз минуска карап кетет. Мен бул эки колонканы салыштырбай туруп биринчи жөнөкөйлөтүп алсам, 6 менен 3тү бир менен бөлсөм канча болот? 6-ны 3кө бөлсөм, бул жерде 2 калат. X бөлү 2. Бул жерде буну экөөнү кыскартып алсам, X бөлү 3 болуп калды. Бул жерде X'ти кайсы сандарды алышым керек? Минус сандарды алышым керек. Карасаңыздар, ар дайым бул жер эмне болот? Минус сандар болот. Экөө окшош. Бирок бөлүмдөрүнө карайлы, биз жана айттык го салыштырып атканда. Демек ки биз ар дайым эле бул жактар минус болот экен. Минус x'терди албадык беле жаңы. Мен бул жерде салыштырып атканда минустарга биринчи карабай туруп, экөөнү салыштырайын. X бөлү 3, X бөлү 2. X экөө тең бирдей сан болгон үчүн бул жерде X ар дайым эле 2ге бөлүнгөн үчүн 2ге бөлүнүп атат, бул жерде 3кө бөлүнүп атат. Ар дайым бул жак эмне болуп атат? Бул жакка караганда чоң болуп атат. Минустарга карабай туруп салыштырсам. Мисал берип көрөйүн. 4 бөлү 2 борор эмне? 2 болуп атат. Бул жак 4 бөлү 3. 4 бөлү 2 эмне болду? 2. Бул 1,4 3кө бөлгөнүбүздө. Ошондо эмне болуп атат? Ар дайым бул жак эмне? Чоң болуп атат. Бирок эгерде минустарды койсок эмне болуп калат? Минус 2, бул жак минус 1,1 болуп атат. Минустар болгон үчүн ар дайым жооптор минус чыккан үчүн эмне? Бул жак ар дайым эле чоң болот. Ошондо А колонкасы Б колонкасынан кичине болот. Кийинки суроого карайлы. X Y-га караганда чоң, Y минус 1ден чоң. Демек экөө тең минус 1ден чоң сандар экен. 0, 1, 2, ушинтип эмне ар дайым эле плюс оң сандар экен. Оң сандар болгондуктан, бирок бул жерде X Y-га караганда чоң болуп атат. Бул жактын жообу ар дайым эмне чыгат? Плюс 2 бизге минус 1ден чоң сандар болгон үчүн ар дайым эле бул жактагы сандар алынат. Бирок X Y-га караганда чоң болгон үчүн ар дайым эмне болот? Мисалы Y-га мисал берип көрөлү. 2 Y-га 1 бөлсөк эмне болот? 2. 3 бөлү 2 болсо эмне болот? Ар дайым 1,1. Карасаңыздар, үстү ар дайым чоң болгондуктан бөлүмгө караганда 1ден чоң сан болот бөлүнгөндө. Мисалы 4 бөлү 3тү бөлүп көрөйлү, 7 бөлү 3тү бөлүп көрөйлү, 7 бөлү 2. X ар дайым үстү чоң болгондуктан 1ден чоң сандар чыгат, чоң сандар келип чыгат. Демек ки 1ден чоң сандар келип чыккан үчүн эмне болот? 1ден чоң болот. А колонкасы Б колонкасынан чоң болот. Бул жерде X эмне экен?
нөлдөн чоң сандар экен. Демек бул дагы эмне? X чоң болгондуктан оң сандар, плюс сандар. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп плюс 1, плюс 2 оң сандар болот. Мен могу колонканын ичине бөлчөктү иштеп алсам, колонканын бөлчөгү канча болот? Кандай болот? X'тер окшош болгондуктан x1 үстүнө болуп калат, 4 болуп калат. Демек бул колонканын эмне экен? 4 бөлү x экен. Бул жак эмне эле? 3 бөлү x болчу. X нөлдөн чоң сандар болгон үчүн ар дайым эмне болот? Жообу эки жактан плюс чыгат. Жооптор ар дайым эмне? Плюс чыгат. Бирок карап көрсөк, 4 биз жаңы эмне дедик? Салыштырып атканда алымдарына карап туруп, кимиси чоң болсо ошол чоң деп айттык элек го жаңкы. 4 бөлү x 3 бөлү x. Алымдары кимиси чоң? 4 чоң болгондуктан эмне ар дайым эле чоң болот дедик. Демекки A колонкасы B колонкасынан чоң экен. Кийинки суроодо эреже эмне экен? X бөлү y барабар минус 2 экен. Мен A колонкасыны 4 көбөйтүү y бөлү x деп алсам, бул жакты дагы 1 бөлү 4 көбөйтүү x бөлү y деп алсам, ажыратып алсам. Бул жерде x бөлү y эмне экен? Минус 2 экен. Демекки бул жер минус 2 экен. E бөлү y бөлү x эмне болуп калат ошондо? Бул жерден x барабар y бул жака көбөйтсөк минус 2 y e бөлү x барабар минус 1 бөлү 2 болуп калат. Демекки y бөлү x барабар эмне экен? Минус 1 бөлү 2 экен. Демекки бул жер минус 1 бөлү 2 экен. Эми иштеп көрөлү. 4 көбөйтүү минус 1 бөлү x канча болуп калат? 2 барабар минус 2. Бул жак минус 2 бөлү 4 барабар минус 1 бөлү 2 болуп калат. Демекки минус 2 минус 1 бөлү 2 кимиси чоң? Минус 1 бөлү 2 2ден чоң болот. Демекки A. Достор, биздин каналыбызга сөзсүз жазылгыла. Биз орото тууралуу суроолорду, ушул сыяктуу суроолорду башка. Анан жакшы бир жаңылык дагы. Биз кээ бир математика суроолорун, мисалы, суроо иштеп атканда эң оңой ыкмасы менен кантип иштелет? Ошол ыкмаларды көрсөтүүгө аракет кылабыз. Кээ бир суроолор узун иштейсиң да, ал бир топ убактыңды алат. Ошол суроолорду кыскача кайсы ыкмалар менен иштеш керек, ошол тууралуу видео тартабыз. Кийинки видеолорубузду ошол каналыбызга жазылып, сурооңуздар болсо комментарийга астыга жазсаңыздар, ошол суроолорду карап туруп жооп берүүгө аракет кылабыз.